Hi again. Бүгүн англисче зататоочтордун жекелик жана көптүк санын үйрөнөбүз. Зататооч англисчеде да заттын атын билдирет. Зататоочтун англисчедеги аныктамасы A noun is the name of a person, place, animal, thing or idea. Которулушу зататооч жерлердин, жаныбарлардын, нерселердин, абстрактуу идеялардын аталышы. Зататооч бул нерселер. Бул видеодо зататоочтун жекелик жана көптүк санын үйрөнөбүз. Зататоочтун жекелик саны бул жеке бир зат. Мисалга, алма, стол, гүл, дарак дегендей. Ал эми көптүк санга келсек, кыргыз тилинде сөздү көптүк санга айлантып жатканыбызда лар мүчөсүн улайбыз. Алма, алмалар, гүл, гүлдөр, дарак, дарактар деп. Лар мүчөсү сөзгө карап өзгөрөт. Англис тилинде дагы ушундай эле сөзгө карап мүчөлөрү дагы өзгөрүп кетет. Англис тилиндеги көптүк санын мүчөлөрү бул s жана es. Бул мүчөлөрдү зататоочко улаганыбызда көптүк сан пайда болот. Мисалга, an apple, apples, a flower, gül, flowers, gүлдөр, a tree. Бул жерде дагы ошондой эле көптүк санга айлантыш үчүн s мүчөсүн улайбыз. Trees, two horses, эки ат, 5 books, 5 китеп. Бул жерде көңүл буруп кетчү нерсе, сандар келгенде дагы s мүчөсү уланган бойдон калып калат. 3 girls, 10 days. Буга чейинки видеодо биз белгисиз жана белгилүү артиклды үйрөнгөнбүз. Эми ушул видеодо белгисиз артикл and'ин көптүк санын үйрөнөбүз. Себеп дегенде and'и жекелик сан менен гана колдонобуз. Flower, an apple, a door дегенде. Ушул эле белгисиз артикл and'и көптүк түрдө кандай колдонобуз же болбосо көптүк түрдөгү варианты кандай десеңиз, анда белгисиз артикл an көптүк түрдө some болуп калат. Some'дын которулушу бул бир аз, бир нече, кээ бир, болжол менен жана башканы билдирет. Мисалга, an apple жекелик санда бир алма деген гана мааниде. Эгерде бир канча алма дегиңиз келсе, анда some apples. Бир канча алмалар. Some people. Кээ бирки адамдар. Some fish. Бир аз балык. Белгисиз артикл and'ин көптүк саны some деп билсеңиздер болот. Эми көптүк сандын мүчөлөрү s жана es'ти кандай учурларда сөзгө улайбыз, аны кеңирээк үйрөнөбүз. Эгерде зататооч, нерсе, сөз s, ss, sh, th, x же z тамгалары менен аяктаса, анда бул сөздөрдү көптүк санга айлантыш үчүн s мүчөсүн улайбыз. es мүчөсү. Мисалга, class эки s тамгасы менен аяктап жатат, ошондуктан s мүчөсүн улайбыз. Classes. Fox x тамгасы менен аяктап жатат. Foxes. Watch
watches, buzz, buzzes, octopus, octopus. İS müçösün sözgö ulaganыбызda sözgө karap is je as dep z tamgası menen okuybuz. Эми ушул эле жерде S жана Z мүчөлөрү менен бүткөн зат атошторду көптүк санга айланткыбыз келгенде, анда дагы бир S же болбосо Z тамгасы кошулуп калат. Мисалга, fez Z тамгасы менен аяктап жатат, ошондуктан дагы бир Z тамгасын улап, андан кийин S мүчөсүн улайбыз. Fezzes, quiz, quizzes, gas. Бул жерде болсо S тамгасы менен аяктап жатат, ошондуктан көптүк санга айлантыш үчүн дагы бир S тамгасын улап, андан кийин көптүк сандын мүчөсүн улайбыз. Gases. Кийинки эреже бул эгерде сөз, зат атооч F жана FI тамгалары менен аяктаган болсо, анда бул зат атоочторду көптүк санга айлантыш үчүн vs мүчөсүн улайбыз. Кийинки мисалдарда кеңирип карап кетебиз. Мисалга, knife FI тамгалары менен аяктады, ошондуктан knives vs же без мүчөсү уланды. Wife, wives, life, lives, wolf, wolves. Мисалдарда көрүп турганыңыздардай, F жана FI менен аяктаган зат атоочторду көптүк санга айлантканыбыздарда, бул эки тамга түшүп калат дагы, анын ордуна vs мүчөсү уланып калат. Thief, thieves, shelf, shelves, leaf, leaves. Кийинки эреже көпчүлүк учурда Y менен аяктаган зат атоочторду көптүк санга айлантыш үчүн Y тамгасы I тамгасына айланып калат. Мисалга, cherry, чие, чиелер дегибиз келсе, анда cherry деген сөздүн аягындагы Y тамгасын I тамгасына өзгөртүп, көптүк сандын мүчөсү IS'ти улайбыз. Cherries, bunny. Бул жерде дагы ошондой эле Y тамгасы I тамгасына өзгөрөт да, көптүк сандын мүчөсү уланат. Kitty, kitties, baby, babies, jelly, jellies. Бул жерде эскерте кетчү нерсе, эгерде Y тамгасынан мурун үндүү тамга келсе, анда бул сөздөрдү көптүк санга айлантыш үчүн жөн гана S мүчөсү уланып калат. Мисалга, toy, оюнчак, оюнчактар деш үчүн S мүчөсүн гана улайбыз. Себеп дегенде O деген үндүү тамга бар. Boy, boys, key, keys, day, days, monkey, monkeys. Эми кээ бирки зат атоочтор көптүк түрдө да өзгөрбөй ошол бойдон эле кала берет. Алардын кээ бири sheep, көптүк санда дагы sheep, deer, deer, fish, көптүк санда дагы fish, scissors, scissors, news, news, jewelry,
jewelry, pants, pants, species, species. Ушул экранда көрүп турган сөздөр көптүк санда өзгөрбөйт. Жекелик санда дагы, көптүк санда дагы формасы бирдей. Көпчүлүк зат атошторду көптүк санга айлантыш үчүн s тамгасын эле улайбыз. Мисалга, a table, tables, a desk, desks, a computer, computers, a book, books, a pencil, pencils. Эми irregular зат атоштордун көптүк санын үйрөнөбүз. Бул эмне десеңиз, анда irregular зат атошторду көптүк санга айлантыш үчүн s жана es мүчөлөрүн улабайбыз. Алардын өзүнүн өзгөрбөгөн туруктуу формасы бар. Irregular зат атоштор көп эмес, ошондуктан аларды жаттап алуу оң болот. Экранда көргөзүлгөн сөздөр бул irregular зат атоштун көптүк саны. Child — жаш бала, children — жаш балдар. Woman — аял, women — аялдар. Man — эркек, men — эркектер. Goose — каз, geese — каздар. Mouse — чычкан, mice — чычкандар. Foot — бут, feet — tooth — тиш, teeth — тиштер. Cactus — кактус, cacti — кактустар. Person — адам, people — адамдар. Ox — өгүз, oxen — өгүздөр. Ушул листти жаттап алууну унутпайбыз, себеби бардык жерде ушул формада өзгөрбөстөн колдонулат. Бир эле мисалга, мен жаш баланы көрдүм десеңиз, анда I saw a child дейбиз. Эгерде жаш балдарды көрдүм дей турган болсок, анда бул листти карап, child дегендин көптүк санын карайбыз. Children. I saw children. Мен жаш балдарды көрдүм. Ошондуктан irregular зат атоштордун көптүк санын билишибиз керек. Эми үйрөнгөндөрүбүздү кайталап кетебиз. Биринчи суроо. Эгерде сөз, зат атооч s, ss, sh, ch, z, s тамгалары менен аяктаса, бул сөздү көптүк санга айлантыш үчүн кайсы мүчөнү улайбыз? Туура таптыңыз. es мүчөсүн улайбыз. Watch, watches. Кийинки сөздөргө көптүк санды мүчөсүн улайбыз. Wife, knife. Туура. Бул жерде fi тамгасы түшүп калат дагы. Көптүк санды мүчөсү bes уланат. Wives, knives. Мындайча айтканда, fi'нин ордуна v тамгасы келип калат дагы. Көптүк сандын мүчөсү s уланат. Кийинки суроо. Foot,
Tooth көптүк саны. Туура таптыңыз. Food'тун көптүк саны feet. Tooth'тун болсо teeth. Кийинки эки сөздү көптүк санга айлантабыз. Bunny, boy. Туура айланттык. Bunny. Сөздүн аягында y тамгасы бар. Ошондуктан y тамгасы I тамгасына өзгөрүп калат дагы. Көптүк сандын мүчөсү s'ти улайбыз. Bunnies. Ал эми кийинки сөз boy. Буга жөн гана s мүчөсүн улайбыз. Себеп дегенде y тамгасынын алдында үндүү тамга бар. Boys. Кийинки суроо. Көптүк санды табабыз. Twopence же twopence. Four horse же four horses. Five book же болсо five books. Кайсы варианттары туура? Туура таптыңыз. Кыргызчада лар мүчөсү сандар келгенде түшүп калганы менен англисчеде s жана es мүчөсү түшпөйт, кала берет. Ошондуктан twopence, four horses, five books туура. Ушуну менен видео аягына келип жетти. Кийинки видео саналуучу жана саналбоочу зат атоштор жөнүндө болмокчу. So don't miss it, and thanks for watching. See you next time. Bye bye.